Кубантай, мыкты оюнчу наамын алып отурасың. Алдын ала эле сездиңби ушул бүгүнкү оюндун негизинде? Чынын айтсам, андай деле мындай алам деп ой болгон жок. Просто көчө оюн жакшы болду. Анан бүгүн деле башында оюн кичине жүрдү. Чынын айтсам, мындай алам деп деле эч ойлобоптурмун. Мен сиздерге баягы оюн кандай болду, тиги бу деген суроону бербей эле мындай эле айтайын. Эгерде сизге мыкты оюнчуну бербесе, сиздин командаңызда дагы ким татыктуу деп ойлойсуз? Биздин командадан татыктуулар көп. Элеман, ушу жаштардан чыгып келген Улан байке, Рустам байке, Аскат ушулар. Бул жерден обязательно мындай мыкты оюнчуну алыш менен командадан жеңиш менен да утса ошол чоң жетишкен деп ойлойм да. Рустам Тыналиев мындан кийин кандай өзүнүн амплуасын өзгөртүп коргоочуга өттүбү же кандай болду? Же бул оюнда эле? Рустам байке бул оюнга эле эме болуп келди, коргоочу кызматында, эмки оюндарда өзүнүн чабуулчу кызматын аткарат. Ошо эмне себептен коргоочу болуу тууралуу чечимди кабыл алышты да команда? Биякта азыр чабуулчулар көп болгондуктан байланыштуу ошо кичине тиги байкелерден, тияктан тренерлерден эмесен ошондойго келди да. Кудай буюрса кийинки оюндарда өзүнүн позициясын аткарат. 1ден 5ке чейинки баллды алганда Рустам коргоочулук милдетти кандай аткара алды? Эң жогорку 5 деген баа бермекмин мен. Рустам байке мына айтканда чабуулда дагы защитада баарын универсал оюнчу айтсак болот да. Сиздер мына көчмөндөр оюндарына келдиңиздер. Менимче мындай оюнга тойбой эле кетип бараткандайсыздар да. Ошондойбу, андай эмеспи? Чынын айтсам оюн жакшы эле болду. Булар дагы анча-мынча арасында жаңы кошулган балдар бар экен, бири-бирине жакшы келише албай койду го. Аттар да кичине эме болуп калды. Ошонун негизи көбүнчөсү ат чечет го дейм бул оюнда, Көкбөрүдө. Биринчи оюнга 300 миң сом деп берип атат. Бул негизи кандай акча? Команданын чыгымын жабабы ушул акча? Эмне бул? Бул айта келсек 300 миң сом балдарын келип кеткени, жатакана патакананы жабышы мүмкүн. Анан мындай анча-мынча чыгымды эле жаппайт да, чын айтканда. Демек, байге бул мотивация деле болуптур да, намыс болуптур. Бул намыста эле баардык жигиттер ойноп кетет. Өзүнүн сүйүктүү спорту деп эле. Эмки жылы кандай Кубантайды күтөбүз? Көрөрмандарга эмнени убада бере аласыз? Убаданы бергенден алысмын. Кудай буюрса ден соолук болсо колдон келген оюнубузду көрсөтөт деп ойлойм.